Майкл Чендлер жана Тони Фергюсон беттеши кайсыл күнгө белгиленди? Жана Хамзат Чимаевке каршы Камар Усман Бёрнс даярдыктары алдыда айтылат достор. Эң мыкты стоматологияны силерге сунуштайм достор. Эгерде тишиңиз ооруп көйгөйлөр жаралса, анда бул номерге кайрылгыла. Дороги Москва шаары, метро Бабушкинская, улица Лётчика Бабушкина, дом 32, корпус 1. Баарыбыздын ден соолугубуз чын жүрөлү. UFC аламына кызыгуучулар барыңарга өзгөчө салам. Бүгүн аз болсо да кичине кабар менен тааныштырып өтөм достор. 70 кг салмактын UFC мушкерлери Тони Фергюсон жана Майкл Чендлер эки мушкердин беттеши анык белгиленди достор. Бул эч кандай хайп эмес. Башында Тони Фергюсонду Майкл Чендлер калап жаткан беттешүүсүн. Мынакей бул беттеште аз убакыттын ичинде белгиленди. 7 май күнү UFC 274-турнирде болуп өтөт. Бул анык такталган дата. Эгерде кокус эле травма болуп кетпесе, отмена болбосо, бул 100% болот достор. Тони Фергюсонду буга чейин Конор менен болот дешкен беттешүүсүн Нейт Диаз менен да болот дешти, бирок эч кандай Майкл Чендлердин жолу бар экен. Майкл Чендлер менен бул беттеши болуп өтө, сөзсүз түрдө. Эгерде бул саллашуу силерге кызык боло турган болсо, кайсыл мушкер жеңет достор? Ушул тууралуу оюңарды калтырып өткүлө. Кийинки жаңылык достор. Бразилиялык мушкер Гилберт Бёрнс жакынкы убакытта 9 апрель күнү Хамзат менен саллашат эмеспи? Ошол саллашууга чемпион Камар Усман жардам берип жатат деген кабар тарады Гилберт Бёрнска. Негизи ар дайым чогуу зал кылбаган, болгону 1-2 күнгө келген Камар Усман Гилберт Бёрнска жардам кылганы. Чемпион келип өзүнүн тажрыйбасын, сырларын айтып өткөн Чимаевди жеңүүгө көптөн бери машыккандай болгонун жашырган жок. Бёрнс Камар Усман менен жолугусунда анын сөздөрүн угуудагы семи кубаныч экенин айтып өткөн Бёрнс. Өзү эмнегедир Камар Усман көбүнчө Гилбертке жардам бергени белгисиз, бирок кантсе да көпчүлүк мушкерлер жана эксперттер баары бир Хамзат Чимаевди жеңет дешүүдө. Силерчи достор, оюңарды калтыргыла. Ал эми түз эфирдин ссылкасын акыркы чыккан видео астында көрө аласыңар достор. 9 апрелде. Жакшы кабылга амандашканыңызга кийинки роликке чейин.